Төлөгөн Келдибаев саясат талдоочу. Ош медиа акыл эстүү, аналитикалык ой жүгүртүүсү жогору адам болушу керек. Төлөгөн мырза, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев Сулаймантоодогу музейдин айланасы каралбай калганын айтып, президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылды. Ал Сулаймантоонун борун мэрияга өткөрүп берүү сунушун берген. Анын бул сунушу коомчулук тарабынан да, маданият министри тарабынан да колдоо тапкан жок. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Оштогу Сулаймантоо музей комплекси республикалык маанидеги тарыхый жарык катары эсептелет. Анын курамына Ноокат районундагы Уркая Салиева музейи, Өзгөн районундагы музей комплекстери кирет. Сулаймантоо музей комплексинин жетекчиси министрлер кабинети тарабынан дайындалат жана бошотулат. ЮНЕСКОга киргизүү боюнча Америкада өткөн конференция учурунда ошол мезгилдеги маданият министри Султан Раев 2 саат англис тилинде Сулаймантоо жөнүндө доклад жасаган. Ош мэринин Сулаймантоону муниципалдык менчикке өткөрүп бергиле деп президентке кайрылуусу туура эмес. Дүйнөлүк мурастардын тизмесине кирди. Алардын талабына ылайык тарыхый жайлар мурда кандай болсо, ошондой туруш керектиги маанилүү. Сулаймантоо эл аралык жана Кыргыз Республикасынын мурастар жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык корук катары сакталат. Жеңишбек Токторбаев жалаң пиар менен алик болуп калган жокпу? Бала бакчаларды кыдырып, таракандардан күйөө балага коордак уруп бериңиз дегени. Идиш аяктан бери текшергени туурабы? Бул саясий кызмат болуп эсептелет. Айрыкча Ош мэриясы республикалык маанидеги шаар. Мэр акыл эси жана аналитикалык ой жүгүртүүсү жогору адам болушу керек. Кыргыз Республикасынын Конституциясындагы ченемдик укуктук актыларында аныкталган иш милдеттерин, ошондой эле бийликтин ыйгарым укуктарын кесиптик негизде жүзөгө ашырган адам. Ал эми Кыргызстанда текшерүү укугу 10дон ашык мамлекеттик органда бар. Алардын ичинен ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция, монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги, отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттик, курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги, өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматы, мамлекеттик салык кызматы да бар. Ал эми жергиликтүү бийликтегилер, мэр, аким, айыл өкмөт башчыларында андай укук каралган эмес. Азия News гезити, Булак Арыбакежи сайты. Кымбатчылыкка каршы натыйжалуу иштер жүргүзүлбөсө, эл ичинде социалдык чыңалуу жаралышы мүмкүн. Азык-түлүк, ташка карата кымбатчылык коомчулукта көп айтылып, наразычылыктар жаралса да, өкмөт тарабынан натыйжалуу аракеттер көрүлбөй келет. Элдин чыдамына кандай баа берсек болот? Умар Анарбаев, серепчи. Кыргызстанда акыркы мезгилде азык-түлүк, таш сыяктуу негизги керектелүүчү товарлардын баасы тынымсыз кымбаттап, бул коомчулукта чоң наразычылыктарды жаратууда. Калк турмушунун күнүмдүк деңгээлине төз таасир эткен. Мындай өзгөрүүлөр көпчүлүктүн чыдамына доо кетирип, бийликке болгон ишенимди бир аз солгундатып жаткандай. Баалардын өсүшүнө бир нече себеп бар. Өлкөнүн импортко көз карандылыгы, ички өндүрүштүн өнүкпөгөнү, айрым соода тармагындагы монополия жана ортомчулардын көбөйүшү. Ошондой эле элдин кирешеси өсүп жаткан бааларга жетпей, айрым катмарлардын жашоо деңгээли барган сайын начарлоодо. Жакырчылыктагы үй бүлөлөр күнүмдүк азык-түлүктү сатып алууда да кыйналып калган учурлар көп кездешет. Министрлер кабинети бул маселеге каршы кээде убактылуу чараларды көргөнү менен көйгөйдү системалуу жана туруктуу чечүү аракеттери жетишсиз болууда. Ички өндүрүштү колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана эл менен ачык диалог жүргүзүү азыр эң зарыл болгон кадамдар. Эл азырынча чыдап жатат, бирок чыдамдын да чеги болот. Эгер кымбатчылыкка каршы чыныгы натыйжалуу иштер жүргүзүлбөсө, наразычылык социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн. Андыктан өкмөт элдин үнүн угуп, реалдуу чечимдерди кечиктирбей кабыл алышы керек. Инфляция бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деген жүйөнү келтирүү өкмөт үчүн уят эле нерсе. Өндүрүштөр ишке кирип жатканы менен айыл чарба министрлиги жана антимонополия иштеринде өксүктөр болуп жатат. Ошон үчүн малдын саны көбөйгөнүнө карабай, эттин баасы барган сайын жогорулоонун үстүндө. Чынында эттин кымбатташы өкмөт менен антимонополиянын ишинин өксүгү. Баса, өкмөт кийлигише турган дагы бир маселе бар. Таластагы дыйкандар өндүргөн төө бурчакты ортомчулар ала баштады. Былтыр 180ден сатылган түрү быйыл 100 сом болуп, дыйкандардын мээнети акталбай калууда. Өкмөт жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп, керек болсо эл аралык келишим түзүп, Туркиядан келгендерге каалаган баасын кое бердиртпей, дыйкандардын мээнети актала турган бааны чыгарып беришсе болот эле. Качкын Булатов,
укук коргоочу. Супермаркеттерде сулп эттин баасы 1000 сомго чейин чыкты. Аны колунда барлар гана албаса, карапайым эл ала албайт. Муну көзөмөлдөгөн эч ким болбой жатат. Антимонополия чынын айтканда иштеген деле жок. Эгер антимонополия иштебесе, өкмөт өзү көзөмөлгө алып, эттин баасын турукташтырбаса, мындан да кымбаттап кетиши мүмкүн. Малчылар жылдагыдан чөп, жем кымбат боло баштаганын айтышууда. Ошон үчүн бул чоң маселени өкмөт гана көзөмөлгө ала алат. Айтмакчы, күйүүчү майлар дагы кымбаттап, 1 литри 70-75 сомго чыкты. Дүйнө жүзүндө күйүүчү май арзандап жатса, бизде күндөн күнгө кымбаттап баратат. Өкмөт атаңдаштыкты уюштуруп, күйүүчү майдын баасын арзандатышы керек. Россиядан эле ала бербей, Азербайжан, Кытайдан да алып, атаңдаштыкты уюштурбаса, элди кымбатчылык кыйнай баштады. Чынара Мамажакыпова, Тынчтык партиясынын лидери. Ооба, акыркы жылдары Кыргызстанда азык-түлүккө, өзгөчө эт жана негизги керектөөчү товарларга баанын өсүшү байкалууда. Чынын айтсам, бул багытта өкмөт кыска убакытта баа саясатына таасир этчү кандай иштерди алып барып жатканы тууралуу толук маалыматым жок. Бирок эт азыктарын сыртка чыгаруу боюнча чектөө киргизгенин окудум. Андан сырткары 1 килограмм эттин баасы 700 сомдон ашырбоо боюнча да иштер алып барылып атыптыр. Ал эми жалпылап айтканда билесиңер, керектүү азык-түлүктүн көбү бизге сырттан келет. Бул биз импорт товарларга көз карандыбыз дегенди түшүндүрөт. Ошон үчүн баа саясатына көп учурда таасир бере албай калабыз. Бирок жалпы жөнүнөн азыр мамлекет өз өндүрүшүбүздү чыгаруу үчүн жеке ишкерлерге көп эле жардам берип атат. Былтыр өлкөдө 100 ишкана ачылган. Аларга азыр биз айтып жаткан азык-түлүк коопсуздугу жана башка тармактар кирет. Ошондуктан азык-түлүк коопсуздугун толук камсыз кылуу үчүн импортту азайтып, жергиликтүү өндүрүшкө өтүүбүз керек. Буга албетте убакыт керек, бирок азыркы бийликтин аракетин көрүп, эртеби кечпи биз баага чечкиндүү таасир бере ала турган деңгээлге жетебиз деп ойлойм. Азия News гезити, Булак Арыба Кежи сайты. Касмамбетовдун көлөкөсүндө калган Иманкулов Сарыгуловдун камчысын чапкан Мураталиев боюнча идеологияны көтөрө турган мамлекеттик катчы Марат Иманкуловдун эмне кылып атканы белгисиз. Кыргыз тилди өнүктүрүүчү Мелис Мураталиев жомок айтып жүрсө, улуттук баалуулуктардын аксаганы ушулбу? Мындай шартта радикалдуу динчилдердин үстөмдүгүнө кантип каршы турабыз? Анарбек Усупбаев, коомдук ишмер. Сүйүнбек Касмамбетов жакшы мамкачы эле. Ал киши иштеп турса болмок, алгылыктуу, омоктуу ойлорун айтчу, идеологияны тереңден түшүнгөнүн билет элек. Марат Иманкулов өзү жакшы жигит, тарс бетке айтканы жагат. Аскер адамы болгондон кийин кыргыздын үрп-адатын, каада-салтын сүйүнбекчи биле бербейт да. Бир учурда чубак ажы менен жүрүп калганын көрүп, эмне сопу болуп алганбы деп өзүмө суроо салгам. Иманкулов бул кызматты тартып кетеби же кетпейби, аны убакыт көрсөтөр. Мурунку кызматы эле жакшы болчу. Ал эми Мелис Мураталиевди жакшы билем, аракети бар. Эни тилибизди өнүктүрүү зарыл. Колдон келсе барыбызды кыргызча сүйлөтүү боюнча жакшы иштерди жасаса деген тилек. Көчөдө илинген көрнөк жарнактарга көз чаптырам. Кыргыз тили жок эмес, бар, бирок басымдоосу англис же орусча бакырайып турат. Бул Мелистин түздөн түз жумушу да иш менен өзүн көргөзүшү керек. Токтайым Үмүталиева, коомдук ишмер. Бийлик өкүлдөрүнүн улуттук баалуулуктар боюнча стратегиялык багыты, өнүгүү көз карашы жок болсо, ар кандай жомокторду айтып жүрүшсө, каршы тура алабызбы? Марат агайыбыз мамкачы катары коомчулуктун башын бириктирип, бир багыттуу эл аралык деңгээлде көрүнүктүү алып барган иш-чараларын көргөн жокпуз. Мелис Мураталиев көп жылдары Дастан Исламович Сарыгуловдун жардамчысы болуп, камчысын чаап жүрдү. Бирок Манас атанын байрагын жеке кызыкчылыгынан өйдө алып кете албай атат. Биздин бир чоң гана тарыхый байлыгыбыз бул Манас эпосу. Элди андагы руханий баалуулуктарына алып келүү ошол эле мамкачынын жана Мелис энимдин бирден бир жумушу болушу керек. Тилекке каршы мамкачы катары Иманкулов мырзанын элдин көңүлүн өзүнө бура турган идеологиялык байрак болуп калчу сунуштарын азырынча көрбөй атабыз. Дегенкисинде коомчулукка жарыялаган чоң маселелерин укпадык. Мамкачы бийликтин элинин саясий жана руханий байлыктарын туусун бийик көтөрүп, эл алдында ат жалында болушу керек. Тимур Саралаев, саясий серепчи. Чынында эле бизде идеология жаатында боштук бар. Тил, тарых, улуттук баалуулуктар бул мамлекетти бекем кармап турган пайдубал. Эгер ушул тармактарга жетиштүү көңүл бурулбаса, боштукту башка күчтөр, анын ичинде радикалдуу агымдар толтурушу мүмкүн.
Ошондуктан бул багыттагы иштерди сөзсүз күчөтүү зарыл. Кыргыз тилин заманбап деңгээлде жайылтуу, тарых менен маданий бурастарды жаштарга жеткиликтүү кылып түшүндүрүү, натыйжада коомдук аң сезимди бекемдөө керек. Ошондо гана коом идеологиялык жактан күчтүү болуп, ар кандай коркунучтарга туруштук бере алат. Сурат Жылкышиев, Азия Ньюс гезити, Булак Арыбакежи сайты.